Жетtin көрkü nur menen, a geldin görkü kur menen. İstigan sulumun bölüm, a belgili bolsun ır menen. Аргим айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн. Ашык бир болуп жете албай, арасат күндө жүр. Дал ушул ырлардын автору ким экендигин көпчүлүгүбүз эле билбесек керек, балдар. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жагымдуу маанайда сабагыбызды баштайбыз. Адабияттын поэзиясында эң орчундуу өзүнүн салымын кошуп кеткен инсандын бири жөнүндө сабак өтөбүз. Адаттагыдай эле алтын эрежебизди кабыл алып, сабагыбызды баштадык. Акын композитор Барпалыкулов Жалал Абад облусунун Сызак районуна караштуу Ача айылында 1884 жылдын 30 сентябрында кедей кембагалдын үй бүлөсүндө туулган. 8 жашынан кулак байларга иштеп, Кыргызстанга Совет бийлигинин келиши менен өзүнүн жаңы жашоосун курууга активдүү катыша баштайт. Басмачыларга каршы күрөш жүргүзөт. 20-жылдары крестьян комитетинде төрага болуп, Жалал Абад кантонунун Чанген айылдык кеңешинде төраган орун басары болуп иштейт. Ошондой эле өз айылында колхоздун уюштуруусунда чоң иш-чараларды алып барат. 15 жашынан ал кездеги атактуу акындар менен Барпы өзүнүн байлардын жана манаптардын адилетсиздигин, ачкөздүгүн чагылдырып, эзилген элдин оор абалын айтып, айтыштарга түшөт. Совет бийлигинин тамыры кыргыз элине жайылганда акын айылдарга барып Ленинди, Улуу Октябрьды, Коммунистикалык партияны, Улуу Агам Ленин, Булырдын аты Октябрь партия турларында дилгирленип ырдай баштайт. 1929 жылда каттуу оорудан кийин Барпы Алыкуловдун эки көзү көрбөй калат. Бирок ошого карабастан коомдук жашоого активдүү катышып, ырларын жаза берет. Акындын чыгармачылыгында Токтогул Сатылганов менен болгон кездешүүсүндө унутулгус из калтырат. Барпынын Буракжан, Мырзайым, Арзыкан, Мөлмөлүм, Дилбар, Гүлдөгөн кыздар, Ак жылдыз жана башка, Көз айыл кыз жана башкалары кыргыздын сүйүү лирикасынын классика үлгүсү болуп калган. Лирика Барпы Алыкуловдун ыр чыгармачылыгынын негизги багыты эле. Табияттын сулуулугун, көркөмдүүлүгүн ыр аркылуу ушундай чебердик менен берип, ошону менен кошо адам баласынын ички дүйнөсүн дагы сүрөттөөчү. Ошол эле аккан суусунда, шамалында табияттын күчү жөнүндө философиялык ойлорун терең ачылып берген. Ошондой эле Барпы Алыкулов кенже эпостордун айтуучусу да болгон дешет. Анын оозунан Кул Мырза жана Аксаткын, Жалаяр жалгыз, Эр жөлөң поэмасы жана башкалар жазылган. Акын дүйнөдөн кайткандан кийин анын тандалма ырлар жыйнагы басылып чыккан. Классикалык акын поэзиясынын чыгармалары Кыргыздын алтын фондусуна кирип, Кыргыз элинин абдан баалуу мурасы болуп эсептелет. 1947 жылдан тартып СССРнын мүчөсү Сызак районундагы айылга барып, Барпы Алыкуловдун ысымы берилип, анын аты айыл шаарлардагы көптөгөн мектептер, көчөлөр алып жүрөт. 1949 жылы Барпы Алыкулов дүйнөдөн көз